Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда таң киреген бүгүнкү көрсөтүүбүздүн баштайт. Амансыздарбы? Кызматыңыздарда кызыңыздар менен Жазгыр Кудайбердиева, ошондой эле кесиптешим жана Кубаныч Жантемиров болмокчу. Агарып аткан таңда сиздер менен кайрадан экран аркылуу жүзмө жүз көрүшүп турганыбызга чын дилибизден кубанычтабыз. Албетте. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн биздин ден соолугубузга кам көргөн, ошондой эле ден соолугубузга пайда алып келе турган конок чакырганбыз. Анткени биз аракет жасайбыз күн сайын биз таң эрте ден соолугубузга туура кам көрүүгө жардам бере турган инсандарды чакырууга аракет жасайбыз. Бүгүн дагы мына ушундай коногубуз бар, Анда бүгүнкү конок менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде эл аралык йога тренери, ошондой эле медитация тренери, чыгыш медицина адиси Чолпон Жунусова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман менен жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Аябай сонун. Эми эң алгач эле ошол сизден сурап өтөлү да. Йога тренери деген машыктыруучу, кандай машыктыруучу болот? Йога дагы бөлүнөт да, флай йога, йога терапия деп. Өзү йоганын ар кандай түрлөрү бар. Бул 10дон ашык түрү бар да. То есть бул аябай көп колдонгон 10дон ашык, бирок көп колдонбогондо түрлөрү көп да. Йога мен азыр именно хатха, терапевтическая хатха йоганын ошол инструктору болуп эсептелинем. То есть уже 2016 жылдан бери өзүм машыгып келем. Индияда, Таиландда ошол жакта билим алып, анан азыр эми билимимди Кыргызстандагы аялдарга, основной эле менин эмем аялдар менен иштеймин. Йога, медитация деп калдык, негизи адамга эң баалуулугу бул ден соолук эмес, анан эмнеге жардам берет, эмнеси менен пайдалуу? Ден соолугуңузга кандай пайдасы бар? Йога дегенде эле адамдар баягы коркуп баштайт да. Мага да көп адамдар келчү эле, ой, бул деген исламга каршы эмеспи деп элечи. Йога менен исламдагы жолукчан эжелер дагы баягы келип алып, биз да машыксак болобу депчи. Албетте ооба. Йога деген сөз бул биримдик деген сөз. Бул эмненин биримдиги десеңиздер, дене, сознание, аң сезим, анан кийин душа. Бул биздин рухубуздун биримдиги болуп эсептелинет. Эгерде бул үч нерсе биримдикте болсо, биздин денебиз ушунчалык баягы сыйкырдуу нерселерди аткарып келет. Эми сыйкырдуу деген нерсе бул баягы кандай десем, орусча айтканда волшебство деп коет го. Өзүн калыптанганга любой эле баягы заболевание, оорулар болгондо, дарттар, ошону өзүн айыктырып, өзүн баягы восстановление кылганга аябай сонун баягы түрткү болот йога. Негизи йога машыгууларын учурда кандай кабыл алып жатат? Анткени сиз 2016-жылдан бери йога машыктыруучу катары иштеп келе жатырсыз да. Мурдага салыштырмалуу азыр кандай кабыл алып жатат? Анткени биз йога дегенде эле Будданы элестетебиз да. Ооба, туура айтасыздар. 2017-жылдан баштап мен ошол Кыргызстанда эң биринчи йога машыктырып баштадым. Элдер келип, андай мынтип башкача карап кетишет эле да, бул эмне деген деп, парктарда особенно заниматься эткенде элдер карап, түшүнбөй, анан келип алып сиздер исламга каршы чыгып атасыздар, анан баягы туура эмес жолдо жүрөсүздөр деген дагы айтуулар көп болду. Бирок мен айтып кете турган нерсем, албетте баягы бул деген Индиядан чыккан үчүн ал жерде исламга баягы туура келбеген нерселер да бар. Бирок биз Кыргызстанда сабак берип атканда биз именно ошо исламга туура келбеген нерселерин практика кылбайбыз. Именно туура келген эле нерселерин практика кылабыз. То есть бул машыгуу. Биз денени эле машыктырбастан биз аң сезимди да машыктырабыз. Ошол эле учурда биз баягы адамдардын душасы баягы стойкий, стерженный, стойкий болгондой кылып ошолор боюнча машыктырабыз. Азыр элдер аябай буну кандай десем, мындай ачык эле кабыл алып калышты, келишет, пайдасын көрүштү. Ошон үчүн көп адамдар буну йога менен заниматься эткенде уже каалап калышты өздөрү. Болгону мээбизге сиңип калган, бутун асып алып эле баягы Будда отургандай болуп эле мээбизге сиңип калган, бул мусулманчылыкка туура келбейт деп. Чындыгында йога бул ден соолук менен ошондой эле жан дүйнөнүн машыгуусу. Да. Негизи азыр мисалы адамдар машыгам деп калса, бунун кандай оор жагы, анан кандай жеңил жагы бар? Машыгуунун көнүгүүлөр абдан жеңил, бирок көнүгүүлөрдө баягы дененин кайсыл жерде кандай кармаш керек, ошолорду туура билиш керек да. Бар жок эле адам машыга берет. Бирок машыгууда дагы колуңуздар кандай болуш керек, бутуңуздар кандай болуш керек, ошолорду эгерде баарын баягы эске алып машыкса, туура баягындай пайдаларды алып келе берет да. Мен мисалы үчүн
19 жашымда менде өтүмдө таш бар болчу. Анан таш аябай чоң хирургический жолдор менен алыш керек деп мага врачтар ошентип айткан болчу. Бирок тилекке каршы эми элдерге күлдүрө берем да, мен өтүм барбы азыр же жокпу деп эле сурап берипчи. Бирок тилекке каршы мен ата-энем каршы болуп, бирок йоганын жардамы тийдиби, медитациянын жардамы тийдиби, же болбосо чыгыш медицинанын жардамы тийдиби мен өзүм деле билбей калдым. Азыр менде өтүмдө таш жок. Миома бар болчу 2018-жылы бул анализдер тапшырганда чыккан. Йоганын, бул чисто йоганын жардамы болду. То есть йоганын машыгуунун жардамы менен миомамды дагы жок кылдым деп айтсам болот. Демек, йога машыгуулары гинекологиялык ооруларга жардам берет экен. Бир эле гинекологиялык оорулар эмес, бул көп дээрлик бар жок эле дарттарга баягы эң сонун жардамы тиет да. Омурткаларда болгон проблемалар. То есть булар остеохондроз болобу, протрузия болобу, грыжа болобу, же болбосо сколиоз болобу, булардын баарына абдан сонун баягы жардамы тиет да. Себебинде биз баягы өзүмдүн тажрыйбамда мен жаш балдар менен дагы иштеп кетем анда санда, бирок основной менин эмем аудитория взрослые. Бирок анда санда жаш балдарда сколиоз менен протрузия же болбосо гиперкифоз, гиперлордоз деген проблемалар менен келишет. 2 айдын ичинде күнүмдүк машыгуу менен баягы мен машыгуулардын түрлөрүн берем. Ошолордун жардамы менен баягы биз жакшы тажрыйбаларга жетип кеттик деп айтып кетсем болот. Өтө сонун Чолпон айым. Азыркы кезде дагы баягы дененин пайдасына дагы анан тышкары руханий жактан дагы пайдалары болобу? Таасири кандай болот? Албетте руханий жактан. Эгерде мени 10 жылдан мурда жолуктурсаңыздар, мен мынчалык баягы спокойный эмес болчумун да. Бул деген машыгуунун жардамы менен биз өзүбүздүн рухубузду дагы ийкемдүүлүгүн баягы ийкемдүүлүгү менен иштеп келебиз да. Ачууңуздар келбей калат. Көчөдө мисалы үчүн түртүп кетсе, биз кээ бирде ачуубуз келип, эмне түртөсүң деп мемелер болот го. Водительдер мисалы үчүн кыйкырып атса, же болбосо адамдар кыйкырып атса, эми кыйкырып атыптыр эми. Анын ошол учурда состояниясы ошондой экен деле өтүп кетесиздер да. Баягы кек сактоо деген калбайт. Адамдарга баягы критика деген нерсе болбой калат. Өзүңүздөр баягы кандай десем, жаңы бир мемеге, уровеньге, деңгээлге чыгаргандай болосуздар да, руханий жактан дагы. Эң башкысы жан дүйнө тынчтанат экен, урушчаак, тартынчаак, болбой калат экенсиң, депрессия, стресс деген нерселерден арылат экенбиз. Негизгиси себеби азыр стресс, депрессияга бат эле кабыл калып атабыз. Демек, стресс менен депрессияга туруштук бере алат тургандай болуп калат экенбиз да. Өтө сонун, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына караңыздарчы, сонун нерсеге сиздерди да чакырабыз. Йога менен, медитация менен машыгыңыздар, мына Чолпон айымга да кайрылыңыздар. Биз дагы машыгалы белесиздерчи? Буйруса. Эми йога тренери катары эртең менен күндү кантип башташыбыз керек? Кандай машыгуудан баштайлы? Эң оңой. Эртең мененки бул машыгуу чындыгында мен сиздерге бүгүн бир машыгууну көрсөтүп кетейин. Эртең менен турганда биздин омурткаларыбыз катып калат, жылбай. Вот ошол мемеге, омурткаларга арналган бир сонун. Жалкоолор үчүн көнүгүү көрсөтүп бериңиз, турбай эле, отуруп алып эле жасай турган. Отуруп алып эле жасай турган көнүгүү болсо, анда бир тоже бул омурткага арналган ошол эле көнүгүүнү көрсөтүп берейин. Колдооңуздарды назамок кармайсыздар. Алакандарды артка чыгарып туруп, андан кийин анан жогору көтөрүңүздөр. Жогору? Да. До конца көтөрөбүз. Канчалык көтөрүлсө, ошончо көтөрүлөт, потому что ар бир адамдын өзүнүн денесинин ийилчектиги бар, ийкемдүүлүгү бар. Көтөрөбүз дагы, эми шашылбай дем алган сайын демибизди чыгарбай туруп 3 жолу дем алабыз, колду көтөрөбүз, верх көтөрүп кетебиз да. Дем алыңыздар. Кармаңыздар демди, бирок демди чыгарбайбыз. Мен демди чыгарып атам, потому что мен сүйлөп атам да. Дагы бир жолу дем алабыз. Колуңуздарды болушунча жогору ар бир дем алган сайын көтөрүп кетебиз. Дагы бир жолу дем алабыз. И андан кийин шашылбай колдурду бошотобуз. Бул көнүгүү бир эле байкасаңыздар, бул омурткадагы бүт энергияны ачат. Омурткалардын баягы растяжкасын болот. И плюс еще баягы отуруп иштеген трапециевидный мышцалар бизде катып калат да, баягы отуруп иштеген адамдарда.
ошол мышцаларды бошотконго жардам берет. ооба байкадыңбы кесиптеш далаларың Ачылып, ооба. Мен негизи өзүмө алып алат окшойм, эртең менен турганда ушундай кылып чын жакшы экен. Сон анан туура дем алуу дагы биздин ден соолукка негизги керектүү нерсе го. Анткени биз күн сайын көкүрөгүбүз менен эле дем алып жүрөбүз да. Туура дем алуунун дагы түрлөрү көп. Курсак менен дем алабыз. Ошол дем алуу боюнча айтып бересизби? Өзү дем алуу абдан кандай десем мындай важный, маанилүү момент да. Бирок ошол моментти биз күнүгө эле дем алып жүрөбүз да, ошон үчүн адамдар даже дем алууну дем алып атабы, дем албай атабы буга көп көңүл бурушпайт. Мисалы үчүн жөн эле дем алуу көнүгүүлөрдүн жардамы менен биз сахарный диабетти контролдосок болот уровенин. Менин апам өзүндө баягы преддиабетный состояние деп коет, сахарный диабет эмес, бирок сахар уровень көтөрүлүп метип турат да. Апам менен баягы сахары 8-5 болуп бир жолу көтөрүлгөн. Келиңиз йога менен машыгып көрөлү, дем алуу көнүгүүлөр менен. Машыгып көрөбүз, андан кийин медикаментозно уже деметсеңиз болот деп сунуштагам. 2 жуманын ичинде биз кайра нормага алып келдик. Себеби бул туура дем алуунун негизинде биздин организм өзүнүн баягы иммунный системасы өзүнөн өзү иштеп, ошол дененин баягы восстановлениясына абдан сонун жардам берет. Туура дем алууда сиз айткандай баягы аялдар көбүнчө көкүрөк менен иштейбиз. То есть бул верхнее дыхательный меме деп коет көнүгүүлөр. Андан кийин болсо эркектер болсо ниже живота, то есть именно диафрагмальное дыхание менен. Бирок бизде дыханияда бар жок бул и диафрагма, и көкүрөк бар жок кошулуш керек. Келиңиздер азыр бир жөнөкөй көнүгүүнү көрөлү. Буну бар жок адамдар үйдө эле отуруп кылса болот. Баягы стресс болгондо, тревожный состояние болуп, страх пайда болгондо, же болбосо аябай баягы баш аламандык болуп жатканда отуруп туруп эле 10 жолу эле дем алса, аябай сонун баягы өзүнүн натыйжасын берет. Колуңуздарды түз отуруш керек, анан белди түздөш керек, самый главный. Анандай болуп артка жөлөнбөш керек, да? Колуңуздарды, бир колуңуздарды ичиңиздерге коесуздар, бир колуңуздарды көкүрөк жагыңыздарга коюңуздар. Себебинде боло берет, оң кол, сол кол. Себебинде бул просто баягы иштеп атабы, иштебей жатабы, ошол билиш үчүн. Биринчи ичиңиздерге дем алыңыз, бул полное йоговское дыхание болот. Бул жерде бар жогу участвовать этет. Биринчи ичиңиздерге демди аласыздар. Ичке абаны толтурабыз. Андан кийин демди чыгарбай туруп ичти кысабыз. Абаны уже ичти кысканда аба көкүрөккө толот. Сезип атасыздарбы? Дагы дальше дышать этебиз. Башыңыздарга, макушкага чейин алып, төбөңүздөргө, башыңыздардын төбөсүнө чейин алып келгенге аракет кылабыз. Андан кийин шашылбай демиңиздерди чыгарыңыздар. Кааласаңыздар, ошо оозуңуздар менен дем чыгарсаңыздар болот, бирок албетте баягы эске ала турган нерсе мурдуңуздар менен дем алыңыздар. Себебинде баягы көп адамды азыр көчөдөн мен жаш балдарды көрөм да, эң баягы жанын кей турган нерсе ооздор менен дем алып жүрөт да. Мен постоянно айтам, биздин дем алуу меме орган бул мурун, ооз эмес. Мурунда бизде ворсинкалар бар. Бул микробторду, бактерияларды кармап тура турган. Ооздорун ачып дем алып атат, ал жерге прямой уже баягы бактерия, микробтор уже өпкөгө түздөн түз кирип атат да, эч кандай кармалбай. Ошон үчүн балдарда азыр көп бронхит оорусу абдан көп, танзилит деген оорулар, мына жерде лимфалардын узулларында проблемалар, аябай толгон токой проблемалар болот да. Бул жөн эле ошо туура эмес дем алгандын натыйжасынан пайда болот проблема. Демек, урматтуу телекөрүүчү, туура дем алууда мына ушул техниканы жасаганда сөзсүз мурдубуз менен дем алып, кайра мурдубуз менен чыгарат экенбиз. Анан чындыгында эле кесиптеш сен дагы байкадыңбы? Дем алып туруп, ичиңди тартканда аба көкүрөгүңө чыгат экен, анан мынтип көзүңдү жумуп алып, сиз айткандай өйдөгө мээңе жеткирсең болот экен, э? Өзүңдү кадимкидей бошоткондой. Жакшы, урматтуу мекендештер, мына ушундай сонун көнүгүүлөрдү өзүңүздөргө сактап калыңыздар. Эртең менен турганда сөзсүз түрдө кайталап, деги эле кечкисин дагы ар бир убакытта кайталап турсаңыздар, бул сөзсүз түрдө өзүңүздөргө бизге дагы
пайда болот демек. Баса да бир айта турган нерсе, бул эле ушул эле көнүгүнү баягы бессонница болот го, уйкусуздук. Мынакей. Ошо уйкунун алдында эле, баягы уктардын алдында жасап коюңуздар, телефонуңуздарды бир чеккеге чыгарып туруп, только дыхательный упражнение жасап туруп метсеңиздер, абдан сонун баягы уйкуңуздарды дагы жакшыртат. Эң керек экен анткени. Телефон Телефон кармап уктай албаган күндөр көп болот го. Телефон деп калдык, азыр көп эле учурларда адамдар телефон кармап калбадык анан. Ушулда мисалы ушул арткы муундарга да ооруйт да. Ошолорго да бир пайдалуу Көнүгүүлөр бар. Себебинде де баягы мага жаш балдар, особенно 10 жаштан жогорку балдар мага кайрылышат, ата-энелери. Моюндар уже деформация болуп баштаган учурлар аябай көп да азыр. Баягы моюндар өзү лордоз болуп туруш керек, бирок ал кифоз болуп калган учурларында. Аны жөнөкөй эле көнүгүүлөр менен караңыздар. Моюнду эле жөн эле мындай шашылбай эле бир эле круг кылып ушундай көнүгүүлөр же оңго солго буруш керек, же болбосо кулакты мына желкелерге жеткире тургандай көнүгүүлөрдү кыла берсе эле уже ал улучшение болот. Бирок албетте баягы телефон кармаган учурда дагы телефонду мындай башты ылдый кылып кармабай, көздүн баягы бир уровеньине чыгарып мындай кармаса абдан сонун жардам берет да. Бир жагынан бул биздин телефонду аз колдонгонго эме болот. Себебинде кечкемтип кармап отура албайбыз да, колдор да чарчап кетет. Вот ошон үчүн жаш балдарды ушул нерсеге үйрөтсөк абдан сонун болот эле. Эми сизге көпчүлүк кайрылгандар кандай көйгөй менен көп кайрылышат? Мен баягы бир видео чыгарганмын, өттөгү ташы баягы жок деп метсем, элдин баары эле мага өт менен ташыман, өттү кантип чыгарса болот деп эле кайрыла беришет да. Эми мунун баары Алла Таалабыздын колунда, чындап айткандачы. Анан мен шумдук, мен мындай өтүңүздөр, ташыңыздарды чыгарып ийем деп эч качан мындай меме бербейм да, гарантия деле бербейм. Адам туура аракеттенсе, туура баягы тамактанууга кирсе, режимдерди сактаса, бул эме биздин денебиз өзү эле өзүн айыктырат. Мен азыр сахарный диабет менен ооругандар менен иштеп атам. Биринчи тип, экинчи тип. Анан буга чейин 2 жыл мен онкология менен ооруган эжелер менен да иштеп келдим да. Медитация үйрөтүп, йога үйрөтүп, туура дыханиялар. Чындыгында мен өзүм баягы көргөнмүн онкологиядагы улучшениялар болгонун. Сахарный диабетте азыр иштеп атканда улучшение бар, сахарлардын уровенин бир аз түшүрүп атабыз да. Инсулиндин жардамы жок эле, бир эле жөнөкөй эле баягы дыхательный упражнениялар, бөйрөккө арналган дыханиялар бар, өпкөгө арналган, печеньге арналган, боор, селезенкага арналган упражнениялар жардамы менен биз сахардын уровенин түшүрсөк болот. Бирок бул мындай эмес да. Кээ бирде мага комментарийге да жазып атат. Ден соолуктан акча тапкан бул арам деген сөздөр да көп меме болот да. Мен акча табуунун жолунда эмесмин. Мен адамдарга жөн эле баягы билим бергендин эме жолундамын да. Акча тапкым келсе мен качан эле элдердин баарын алдам. Өтүмдө ташым жок, мына эмең УЗИнин эме анализдерин көрүп турасыздар. Мен ушул аракетин кылып келе берет элем да. Бирок ал адамдын акысы деген нерсе бар да. Ошону дагы эске алышыбыз керек. Билимди бекер берсең баркталбайт. Жукпагандан мурда дагы баркталбайт. Сиз бекер берген машыгууларды убагында жасабайт. Тапшырмаларды аткарбайт. Эгерде акчасы кетсе, ошол акчаны акташ үчүн, мен ушунча акча кетирдим эле деп анан жан талашып, айткан саатында, айткан убагында машыгууларды жасаганга аракет кылабыз. Эми ушунча акча кетирдим, эми жыйынтыгын көрөйүн мен сонунда деп. Ал туура. Анан эми дагы кайсыл оорулардан сакайып айыккан сизге келген айымдарбы, мырзаларбы бар? Көбүнчө ушул омурткада болгон проблемаларды аябай көп келишти, кайрылышты. Бул бел оорусунда, белде, анан тизе ооруларында болгон проблемалар. Суставтарда эле мындай жалпысын айтканда. Чындыгында баягы адамдар биз көп көңүл бурбайбыз да, бул суставдуу оорулар эмнеден пайда болуп атат? Эң биринчи бул кишечниктин, ичегилердин иштебегендигинен. Анан боордун баягы токсинге толгон учурлары. Бул кайра эле биздин туура эмес тамактангандан эле келип чыгып атат да. Анан кеч жатабыз аябай. Элдин баары эле айта берет да, баягы ондо эрте укташ керек, эрте туруш керек, бирок эч ким билбейт эмне үчүн эрте укташ керек, эмне үчүн
эрте туруш керек. Келиңиздер, мен сиздерге жөн эле бүгүн баягы медицинский с точки зрения эмне үчүн эрте укташ керек, эмне үчүн эрте туруш керек экенин айтып кетейин, чтобы элдер дагы өздөрүнө тантуу жасасын да. Саат 10-дон 12-ге чейин биздин мээбиз эс алат. Бул бир эле убакыт. То есть бул күндүз эс албайт. Именно саат 10-дон 12-ге чейин ушул убакыт мээбиз эс алат. Биз саат 11-де 12-ге жатсак, уже время упускается, мээ эс албай 24 саат бою иштепке жүрө берет. Ошон үчүн стресстер көп. Андан кийин 12-ден 2-ге чейин бизде этот мелатонин гормону выработка болот. То есть бул глубокий сондо, аябай терең уйку учурунда гана бул выработка болот. Эгерде мелатонин гормону, бул билесиздер, бул иммунитеттин гормону, гормон роста, гормон баягы молодости деп аталат да. Аял заты биз аябай постоянно эле жаш көрүнгүбүз келет да, эркектерге салыштырмалуу. Ошон үчүн аял затын айтып кетмекмин, эгерде бетиңиздерге бырышты түшүрбөйүн десеңиздер, эрте жатыңыздар. Себебинде именно 12-ден 2-ге чейин убакыт мелатонин гормону бөлүнүп чыгара турган учур болот. Мелатонин гормону бөлүнүп чыгарбаса, биздин надпочечниктер бул кортизол мемесин гормонун бөлүп чыгарат. Кортизолду билесиздер, бул стресс гормону. Андан кийин 2-ден 4-кө чейин печень бүт ушул күндө топтолгон бүт жаман заттарды жоон ичеге чейин алып келет 2 сааттын ичинде. Тазаланат. 4-төн кайра 6-га чейин биз опорожнение кылыш керек. То есть туалетке барыш керек, тазалашыбыз керек. Биз эмне кылабыз? Биз уктайбыз ал учурда. Уктап бизде баягы тазаланбаган эмелер күтөт, кайра жоон ичеги аркылуу барат да канга сиңип баштайт. Эми ойлоңуздарчы, биз күнүгө канча тонналаган мусорларды өзүбүздүн денебизде көтөрүп жүрөбүз. Ошон үчүн бир эле туура баягы режимди сактоо менен биз ден соолугубузга аябай сонун көп жардам беребиз. Ошон үчүн мен баягы пропаганда кылмакмын да, эртерээк жатып саат 10-го чейин, бирок 4-5-терде туруңуздар. Мен баягы Кытайда жашаганда элдер ушунчалык эрте меметет, турушат, саат 4-тө эле турсаңыздар, эшикте бир нерсе болуп эле кыймылдап эле, бирөө чуркап, бирөө тансага түшүп жасап ушинтип эле жүрө беришет да, мен таң калганмын. Ошончолук биз ошону пропаганда кылып Кыргызстанга буну киргизсек, абдан сонун болот эле. Кыргызстанда саат 6-да көчөгө чыгыңыздарчы, көчө пустой, эч ким жок. Только баягы остановкада күтүп турган, автобус күтүп турган адамдар. Жумушка жөнөп барат. Алдага аз эле санда болот. Алдыда аз сан болот. Караңыздарчы, бир түндүн ичинде уйкунун өзүнүн тартиби болсо, бул өтө сонун бир пайдалары чоң экен. Андыктан эрте жатыңыздар дейт элек, эрте менен эрте туруңуздар дейт элек. Анан чолпон айым айтсаңыз, мына машыгуунун көп түрлөрү бар бизде. Баягы ошол эле фитнеспи, башка, бирок эмне себептен йога менен медитацияны тандап алдыңыз? Башкалардан айырмасы кандай? Туура, эң баягы туура суроо, бул менден да көп адамдар сурашат. Мен буга чейин аэробика менен заниматься этип келдим, фитнес менен, пилатес менен, зумбалар менен, бирок ошолордун ичинен баягы албетте мен ал тренировкаларды туура эмес тренировка дебеймин, абдан сонун эффектилери бар. Бирок бат эффект берет, бирок ошондой эле баягы эме сиздер машыкпай койсоңуздар, бат меме болуп чоңоесуздар да, то есть мышечный масса бат меме кичине болот дагы, кайра 1 ай 2 айдан кийин машыкпай койсоңуздар, ал 2 эсе 3 эсе чоңоюп кетет. Вот постоянно аны заниматься этип жүрүшүңүздөр керек да. Йогада болсо бат эффект болбойт. Жылдап машыгасыздар. Жылдап машыгуудан кийин гана анын результат көрөсүздөр да. Мага да көп айымдар келип, кечээ эле мен тренинг өтсөм, эжелер сурап атат да, менин ушул жеримде проблема бар, осанкамда проблема бар, аны мен 1 айда баарын чече алабызбы деп. Мен албетте айтат элем, 1 айдык меме эмес ал. Себебинде осанканын бузулушу, проблемалар бул бир күндө пайда болгон эмес. Бул жылдап пайда болгон нерсе да. Аны кайра жылдап кайра чечиш керек. Ошон үчүн йогада баягы биз бул жерде фитнесте мисалы үчүн туура дем алуу көп деле меме болбойт да. Эми дем алып дем чыгарып метет, бирок дем алууга көп деле көңүл бурулбайт. Руханий мемеге көп көңүл бурушпайт. Бул йогада денеңиз менен дагы иштейсиз, аң сезим менен да иштейсиз, ооба. Ошон үчүн баягы биримдик деп атпаймынбы, баланс. Бул бизде 3 нерседей балансты кармап турганга абдан сонун жардам берет. Кадырман телекөрүүчү, эгерде ден соолугуңузда көйгөй болуп, дары-дармек ичип тажаган болсоңуз,
же болбосо кайсыл жакка барсам, кандай машыгууга катышсам деп жүргөн болсоңуз, же ден соолугуңузду чыңдоону кааласаңыз, бизде көпчүлүк учурда бат-баттан эле сасык тумоо болуп ооруй беребиз го. Сасык тумоо болбой, иммунитетиңиз көтөрүлүп, дайыма баягы жайдары жүрүш үчүн эмне кылсам деп жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Чолпон айымдын йога машыгууларына онлайн катышсаңыз болот. Кантип катышам десеңиз, социалдык желилерден издесеңиздер сөзсүз түрдө табасыздар. Анан муну эмне үчүн айтып жатам? Мен өзүм йога машыгууга офлайн барып, бир-эки эле көнүгүүнү жасаганда желкемдеги бир оң желкемде оор бир нерсе турганда, мындай кармап турган, ошол нерсе кое берген. Мен бир эле машыгууда болгондо дагы залдагылардын жасаган баарын жасабай, бир-эки эле көнүгүүнү жасап койгондо ошончолук эс алып калдым. Ошондон бери мисалы мен желкемдеги мурдагы канча убакыттан бери турган ушул жердеги оор таш, оор нерсе жок да. Муну мен өзүмдүн денем менен сезгем, ошондуктан телекөрүүчүлөргө дагы ушул нерсени айтып жатам да. Эгерде сиздер дагы ден соолугуңуздарды чыңдагыңыздар келсе, анан машыктыруучу айтып атат, жылдап машыгасыңар деп. Эң башкысы йогада мага жакканы кесиптешим. Жылдап машыкканың менен денеге оор залакасы тийбейт. Бышылдап, көл, шал болуп тердебейсиң. Анан эң негизгиси эртең мененки баягы туура машыгууларды жасап койсоң, күнү бою жакшы жүрөсүң, оорубайсың дегендей. Анан ошол эле көнүгүүлөрдү бала чакаңызга үйрөтүп койсоңуз дагы, балдарыңыздар дагы оорубай ден сак болот. Ошондой эле руханий дарттан дагы сөзсүз түрдө машыксаңыздар, дайыма позитивде жүрөсүздөр дейбиз. Ооба. Анан эми сиз айтып калдыңыз эми мен мастер-класс өткөрдүм депчи. Демек сиз атайын мастер-класстарды уюштуруп турат экенсиз. Мастер-класстар кандай багытта болот, кандай өңүттө өткөрүлөт, кайсыл актуалдуу темаларды көбүнчө карайсыздар? Мен өзү көп тренингтерди, мастер-класстарды көп өткөрө бербеймин. Элдер сураганда багы кыска видеолор тартып коем да, анан элдер сурана беришет да, өтсөң жакшы болот эле деп. Анан ошон үчүн ушул 2 кече суббота, воскресенье ушул тренинг өткөргөнбүз. Ден соолуктун сырлары деген темада. То есть адам жөн эле учурчакта жашап, ден соолугун, жашоосунун качествосын көтөргөнгө жардам бере турган ошол тууралуу сүйлөштүк да. Жөнөкөй эле рецептураларды бердим, адамдар унутуп калган. Мисалы үчүн глаукома болгондо элдер баары эле сразу операция кылганга чуркашат да. Бунун алдын алсак болот. Эгерде глаукомаңыздар болсо, буну колдонсоңуздар да болот ошол учурда. Жөнөкөй эле кастор майын алып туруп, кечинде көзүңүздөрдүн үстүнө жука кылып, меме кылып сыйпап туруп жатсаңыздар, күнүгө кылыш керек. Бир күн сүйкөп, анан 2-3 күн сүйкөбөй койгон болбойт. Күнүгө эгерде меме кылып турсаңыздар, глаукомадан дагы эметсеңиздер болот, айыксаңыздар. Себеби мен баягы 15 жылдан бери мен өзүм дары-дармексиз өзүмдү айыктырам. Мен практически, можно сказать, эми аз мындай грипп болушу мүмкүн, бирок тяжелый башым, сашым ооруп меткен практически жок да. Мен мурда кичинекей кезимде белим көп ооручу, азыр белим практически оорубайт деп машыгуулардын жардамы менен. Ошон үчүн баарын айтып кетет элем. Биз бул жакта тренингде берген нерселердин баары эле адамдар билет. Просто унутуп калган эле билимдерди биз кайра эскертип эле айтып турабыз. Негизи баш ооруган адамдар көп, качан карасаң эле башым ооруп атат, дарың барбы, ситрамон барбы деп эле сурай берет да. Анан мен башым ооруган үчүн биздин үйдө дагы баш ооруга дары-дармек жок да. Анан байкашымча ушу баш ооругандар аябай көп. Демек, йога машыгуулар биздин башыбыздын оорубаганына жакшы жардам берет экен. Анан сизден сурайын дегеним, эми мен айыммын да, аял катары ушул суроону бербесем туура болбойт. Болбой калат дегеним. Мисалы, цистит, дарыланып чыгат, дары-дармек алып, циститте болгондо дагы күчтүү ийне саюулар болот да, антибиотиктерди аласың. Анан көп болсо 1 ай жүрөсүң, анан жанагыийненин таасири кеткенде кайра цистит болуп кыйналган айымдар көп, өнөкөт болуп калгандар көп. Анан заара кармай албоо деген көйгөй аябай көп да аялдарда. Конокко бара албайт, барган жеринде жакшы суусун иче албайт. Мен азыр барган жеримде жакшы отура албай калам деп. Ушул көйгөйдү
чечүүдө зара кармай албоо, цистит, миома, эрозия дейби, ушул сыяктуу ооруларда дагы йога машыгуунун канчалык пайдасы бар, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Албетте чындыгында бул проблемалар азыр аябай көп. Жаш кыздардан баштап, эми кары баягы эжелерге чейин, апаларга чейин бар да. Бул оорулардын баары эле застойный неме да, көрүнүш. То есть ал жерден циркуляция жок болуп калган учурлар. Эмне үчүн караңыздар, биз отурганда делечи азыр бир байкасаңыздар, бутту мындай кылып учкаштырып отура салабыз да, көп эле жерде, автобустун ичинде болобу, баары эле, особенно айымдар ушинтип отурганды жакшы көрөбүз да. Бул албетте баягы өзүнүн жакшы дагы, жаман да жагы бар. Баары жок эле баягы тыйындарга окшош да. Оң жагы, сол жагы дегендей. Ошон үчүн бутту бул биз жаап отурганда, канчалык жаап отурган сайын, бизде азыр көп жумуштар отурулуп кылынат. Бул ушул эки чоң проблема болуп атат. Ушундайды биздин баягы таздагы тазовое дно деп коет. Жамбашыбызда бул застойлор пайда болуп баштайт. То есть ал жерде кан айлануу системасы начарлайт. Ошол кан айлануу системасы начарлаганда бул тканьдарды, клеткаларга дагы жакшы баягы тамактануу жетпей калат. Кислород менен не обогащается, андан кийин анан оорулар пайда болуп баштайт. Мен ооруларды баягы айтам да, оорулар адамга өзү жөндөн жөнүнө берилбейт деп айтам. Оорулардын бул биз болезнь сиздер үчүн эмне деп постоянно суроо берем да. Сиздер үчүн бул страданиябы же болбосо возможность, мүмкүнчүлүкпү деп. Мен өзү ооруну мүмкүнчүлүк деп ойлойм да. Себеби дегенде мүмкүнчүлүк болбосо сиздер иштебейт элеңиздер да. Ден соолугуңуздарга кам көрбөйт элеңиздер да. Ошон үчүн бул застойный эмеде сиздер кичине эле баягы бир айдан кийин эле иштесеңиздер, мага келген адамдар бир жума баягы мен жумасына 3 жолу сабак берем. Бир сабактан кийин уже бир аз улучшенияны байкашат. Анан 3-4 сабактан кийин уже чындыгында баягы улучшенияларды, жакшырууларды байкап башташат да. Эми бул мактангандык эмес, бул деген просто ошол процесс работы. То есть өздөрүнүн денеси менен иштеп башташат. Бунун баары биз машыгуучулар кылбайбыз. Бунун баарын биздин өзүбүздүн денебиз кылат. Ошон үчүн эгерде баягындай женский гинекологический заболеваниялар болсо, же болбосо мырзаларга деле айтат элем, мырзаларда деле урологический заболеваниялар болсо, жөнөк эле ушул таз менен жамбаш менен иштеген көнүгүүлөрдү кылып койсоңуздар, абдан сонун жардам берет эле. Баракелде, мына сонун караңыздарчы, урматтуу мекендештер. Бул йога тармагы дегеле айымдарга да эмес, мырзаларга да өтө чоң пайдасы бар экен. Андыктан да чолпон эжеден мен бир кеңеш сурап алайын. Жанагы кан тамырлардын, ушул баштын, дененин кан тамырлары ичкерип кеткенде болот го. Ошолорго дагы пайдасы болобу? Албетте. Себеби дегенде караңыздар, бизде мен бир эле историяны айтып берейин. Баягы мен карылардын тырмактары сапсары болуп кетет го буттарындагы. Мен ойлоп турмун, бул деген бул естественный нерсе депчи. Караганда болот экен депчи ойлоп жүрөптүр мен. Бирок бир жолу чистка кылып атып, анан чисткаларда анан өзүмдүн эле апамдын тырмактары уже мурда саргарып калган тырмактары бүт чындыгында жаңырды да. Аны ошондо мен ошондой баягы неме келдим, что оказывается булардын баары биздин денебизде топтолгон токсиндер экен. Вот ошон үчүн мисалы үчүн сосудтар боюнча берип атпайсызбы, кан тамырлары. Булар деле токсиндер. Эгерде денебизге туура камп көрүп кыймылдарды жасай берсек, ал аз-аздан биз өзүнүн баягы лимфа системасы аркылуу тазалана берет. Тазаланып, андан кийин адам уже жакшырып неме болуп баштайт да. Ошон үчүн баш оорулар кайра кетет. Себебинде бул жердеги кан тамырлардын ичиндеги баягы процесс очищения башталып, андан албетте биз булчуңдар менен да иштейбиз да, булчуңдар да бошоп, анан ошон үчүн баш оорулар көп ооругу, мисалы үчүн давлениясы барлардын давлениясы нормага түшөт. Албетте бир эле йога бул себепчи деп айтпайм. Мен йогада машыгуу менен аларга туура тамактануулардын дагы рецептураларын дагы айтып кетем да. Буну пока жебей туруңуз, буну жеңиз деп. Себеби дегенде туура тамактануу дагы бул абдан биздин баягы ден соолукта баягы орду абдан чоң. Анан азыр кыш мезгили күн сууганда көпчүлүктүн буту колу ооруйт. Буту сыздатып ооруса, үшүсө, жылабаса, кээ бир учурда бул нерсе менин башыман өткөн, бутум катуу ооруганда түнү уктай албай жатасың. Анан
көрсө ошол көпчүлүк учурда кан айлануу бузулганда, Ооба. кан жетпегенде, мындайча айтканда кислород жетпегенде, бутка кан айлануу жетпей, анан биздин бутубуз сыздатып, какшатып ооруйт экен. Анткени мен ковид учурунда үйдө баягы көп кабаттуу үйдө жумуш жок да, короого чыгып жумуш жасайын десең, эмне кыларымды билбей эле күн сайын балдарым тургула баскыла деп эле күн сайын көнүгүүлөр жасай жүрчүбүз. Ошол учурда менин бутум такыр оорубай калган. Демек сиз айткандай, кан айлануу бузулганда биздин бутту колубуз дагы ооруп чыгат экен. Эми ушул жөнүндө айтып бербейсизби? Мисалы үчүн караңыздар, кол бут өзү муздаганда же тердеген бул биздин көк боордо болгон проблеманын баягы немеси да. Өзү биздин денебиз күнүгө эле биз менен сүйлөшөт. Бирок биз айтып турат укпайт экенбиз. Белгилерди билбейбиз да, мындай укпайбыз, көзгө албайбыз, ошентип анан кийин оору пайда болуп баштайт да. Денеңиздерге кызыл тактар чыкса, колуңуздар, бутуңуздар муздаса, булардын баары ушул көк боордун проблемасы болуп эсептелинет да. Же болбосо бетиңиздерге кара тактар чыкса, темныйраак, бул болсо печендин. Буттарыңыздардын пяткаларыңыздар кесилип, кургап нетсе, бул дагы печендин мемелери энергиясы азайды, же болбосо токсиндерге толду деген эле признактар да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, биз дененин бырыштарды дагы, беттеги бырыштар да келгенде мен айтам да, бырыштарыңыздар дагы бул ар бир органдардын белгилери. Биз тилекке каршы бырыш болгондо баягы кремдерди сүйкөп, косметологко сүйкөп, беттерибизди очищение кылып эле неме кылып беребиз да. Эгерде сиздер айымдарга айтып кетет элем, бетиңиздерге бырыш түшүп, баягы бырыштарыңыздарды кетирем десеңиздер, мойнуңуздар менен иштеңиздер. Плечевой сустав, желке мемелер менен суставтар менен иштеңиздер, таз менен иштеңиздер, анан буттуңуздарда тамандар менен иштеңиздер. Анан кээ бирлер айтышат да, при чем тут меме? Көйгөйдүн баары таманда. Көйгөйдүн баары каяктан, эмне үчүн таман бетте болсо десе, мен айтам да, себеби дене бул биримдик. Бул полноценный бири-бирине байланышкан, бири-бирине таасир берген неме да, то есть система. Ошон үчүн айтып кетет элем, чындыгында биздин дене абдан сонун баягы өзүн ордуна келтирүүчү, айыктыруучу абдан акылдуу бул врач деп айтып кетет элем. Мен 30 жылга чейин мен ойлоп келгем, врачтар айыктырат экен деп жүрө берчүмүн да. Өзүм медицинага келгенден кийин, оказывается, врачтар эмес, ал процессти биздин денебиз аткарат экен. Врачтар болсо сонун баягы мемеле түзүп коет экен. Ага кандай десем, айыгуу үчүн түрткү болот экен. Ошон үчүн ар бир адамдарга айтып кетмекчимин, ден соолугуңуздарды караңыздар. Себебинде азыр баарыбыз эле акча табуунун арткасынан чуркап жүрөбүз, бирок байкадык го 90-жылда баягы СССР кулагандан кийин элдер бүт базарга чыгып, ошол аябай тяжелый работаларда иштеп жүрүп, жумуштарды кылып жүрүшүп, азыр эми ошол эжелер, байкелер кайра бизге кайрылып жатышат да. Ошон үчүн жаштарга да айтып кетмекмин, жаш кезиңиздерден баштап ичиңиздерди баарын ачып жүрбөңүздөр, особенно айымдар. Ошол эле баягы биздин убакта 90-жылдарда мода болду эле го, ичти ачып жүргөн, низкий пассаттагы шымдарды кийип жүргөн төрөй албай жүрүшөт. Себебинде биздин неме ичибизде пупок, киндик абдан чоң ролду ойнойт. Ошон үчүн ден соолугуңуздарга кам көрүү деген абдан чоң баягы местада туруш керек да, орунда. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сизди кайсыл жактан издеп, кантип табыш керек, социалдык желилерден эмнеде издеш керек, ошол жөнүндө маалымат берип өтүңүз. Мен өзү Инстаграмды көп колдоном азыр. Инстаграмда дагы Чолпон Жунусова йога деп да издесеңиздер болот. Же болбосо WhatsApp'тан байланышка чыксаңыздар да болот. Телефон номеримди эми сиздерге берип койсом, ошо жазып кетсеңиздер болот. Алтын башыңсыз да өтөт, начар болсо ден соолук демекчи. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айталы караңыздарчы, бул тармактын өзгөчө чоң бир пайдасы бар экен адамзатка. Андыктан машыгыңыздар, сиздер дагы келип мына денеңиздерди чыңдаңыздар, аябай пайдалуу нерсе. Ооругум келбейт деген айым, деген мырза сөзсүз түрдө йога машыгууларын жасаса болот экен, ооруну алдын алышыбыз керек экен. Сизге ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп, таң эрте болгондо дагы 6-7 күнү иш чара өткөрүп, чарчаганыңызга карабай таң эрте бизге келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Миңдеген
адамдардын ден соолугун чыңдоодо, кыйналып жүргөн, айыга албай жүргөн ооруларынан айыгып сакайууга өзүңүздүн жардамыңызды кошуп жүрө бериңиз. Ишиңизде ийгилик багсын. Кадырман теле көрүүчү, биз болсо мына ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто эл аралык йога машыктыруучу, медитация адиси Чолпон Жунусова болду. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиз дагы дени сак жашоону кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө медитация, ошондой эле йога машыгуусуна катышсаңыз болот. Кайсыл жактан издейм деп турган болсоңуз, анда социалдык желелерден Чолпон Жунусова деп издесеңиз болот, же болбосо телефон номерин бизден алсаңыз болот. Адаттагыдай эле бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушундай биздин ден соолугубузга зор таасирин тийгизе турган коногубуз менен болгон Маек менен бүтүрүп жатабыз. Кызматыңыздарда кызыңыздар Жазгүл, кесиптешим Кубаныч Жантемиров болду. Коштошпойбуз. Эми эфирден жолукканча сак саламатта аман эсен болуңуздар. Аман туруңуздар.